Assalamu alaikum. Amansızdarбы, урматтуу мекендештер, тез кабардын көрүүчүлөрү, биздин күйөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз учурда Бишкек шаарындабыз. Сатыла турган үй бар. Ак Босого конушунда жайгашкан. Дарегине жакшылап көңүл буруңуздар. Азыр ушул чыгарылыштын аягына чейин сатыла турган үйдү барып, тартып, баяндап көрсөтүп беребиз. Азыр Ак Босогого келдик. Мына бул биздин артыбызда турган маршруттук каттамдар 121 маршруттук каттамдар экен. Асфальт жол менен бул жагы ошо Ак Босогонун центринен центральный жол менен түз ылдыйга түшүп глобустан ылдый. Анан көчөнүн аягына келип асфальт менен күн батышты көздөй. Мына бул жерде Шекер деген маркет бар экен. Шекердин алдына келет экенбиз. Шекердин алдынан 121 кайтат экен. Бул жерге 107-17 деген автобустар дагы келип, ушул жолдон ылдый карап кетет экен. Ушул Шекердин алдына келип эле сиздер кайра жогору сол тарапка бурулуп, мына бул жакка жүрөт экенсиздер. Ак Босого конушунун төрдөгү Чүй 2 деген көчөсүнө кирип барат экенбиз. Ошол жакта жайгашыптыр. Кана жүрүңүздөр көрөлү. Туугандар, алыстабай туруңуздар, биз сатыла турган үйдүн алдына келип калдык. Мына ушул үй сатылат, туугандар. Көрүп турасыздарбы? Жаңы курулган 4 бөлмөлүү үй, бардык шарты менен. Отопление бүт бары бар экен. Суу киргизилиптир, септиктери жасалыптыр. Бул Бишкек шаарындагы Ак Босого конушундагы Чүй 2 көчөсүнүн ушул дарегинде жайгашыптыр. Азыркы биз көрсөткөн жерден түз батышты көздөй жүрүп эле эң акыркы көчөгө тетиги жерден сол тарапка бурулуп 200 метр чыгып келесиздер. Чүй 2 деп аталат бул көчөнүн аты. Оң жакта көчөнүн ортосунда жайгашыптыр. Көчө жагы мына мынтип көрүп турасыздар, евро брусчатка менен тосуп коюптур. Чек арасы мына ушул жерден башталат экен. Бул жер дарбазанын орду, ал эми ылдый жагы болсо кошунанын пескоблок дубалына чейин барып такалат экен. Электр линиясы тартылыптыр, интернет линиясы дагы бар экен. Анан столбаларга жарыктандырууларды дагы коюп коюптур. Үй жаңы курулган, жер аянты 5 сотық. Жаңы курулган дегенде үйдү узун туурасы 10го 12 размеринде куруптур. Аябай жакшы үй экен. Үйдүн сыртындагы жылуулап, жидкий травертин менен сырткы фасадын бүтүрүптүр. Чатырын шифер менен жабып, өстүрмөлөрүн, боковойлорундагы, суу түтүктөрүндагы бүт барын тыныке менен кагып чыгыптыр, туугандар. Терезелери, дарчалары бардыгы пластик экен. Анан ар бир бөлмөгө тетигинде түтүкчөлөрү көрүнүп турат. Вытяжкаларды коюп чыгыптыр. Үйдүн алды дагы кеңири. Мына дарбазаны коюп бул жерге арка жасай турган болсо, унаа кое турган жайы болот. Бул жакка дагы кошумча курулуш кылса болот. Времянка, бул жакта мына септик жасаптыр. Ажаткананын ордун жасаптыр, туугандар. Ушул катарга тапчан, очоккана жана башка курулуштарды үйгө маңдай тескей кылып курса болот экен. Үйдү өзү күнгөй бет куруптур. Сырттан киргенде дубал менен үйдүн ортосунда дагы барып кууш болуп кетет экен. Бер жагы бир 2,5 метр, нар жагы 1,5 метрдей болуп калат экен. Артында болсо бир 2,5 метр аралык калтырыптыр. Күн батыш жагында болсо 4 метрдей аралыкты калтырыптыр. Азыр отопление бар экен, үй аябай жылуу экен. Азыр кирип көрүп чыктым. Мен эми сиздерге жакшылап баяндап көрсөтүп бере берейин. Бул жер мына үйдүн кире бериши, 2 түркүк менен үйдүн чатыры менен кошо жаап, ушул жерди атайын прихожка кылып коюптур. Бул жер бут чечмеси, 2 тепкич жасаган. Ушул жерге бутту чечип, анан үйдүн ичине кире бересиздер. Бул болсо көрүп турасыздар, чоң эшиги. Бурун эшикти сыртка тартып ачып туруп, ичкери киргениңиздерде үйдүн ичи жаңы ремонт болгондугу байкалып турат. Жаркыратып, жакшы ремонт кылыптыр негизи. Сырттан киргенде эле бул жер мына бут чечмеси, бул жерге кафел басыптыр. Отопление бар экен. Аябай ысык экен. Ысык экен, туугандар. Бул жерге дагы отопление батареясын коюптур. Бөлмөлөрдүн эшиктери бардыгы ак түстөгү заманбап эшиктер экен. Андан сырткары бардык бөлмөлөрдүн полуна ламинат төшөптүр, туугандар. Жалпы 4 бөлмөлүү санузели менен. Азыр эми чекеден көрсөтөлү. Мына сол тараптагы биринчи бөлмөгө кире турган болсок, бул ашканасы. Ашкана туурасы 3 метр, ал эми узундугу болсо 5 метр. 15 чарчы метр чыгат экен. Оң жагы ушу мрамор стилиндеги обой менен жасалыптыр. Төрү эмерек болот.
Эмерекке дагы кухонный эмереке. Ашкананын эмерегине буйртма берип акчасын төлөп коюптур, аны дагы 2-3 күндө алып келип орнотуп берет экен. Анысы менен болот экен туугандар. Фортугун болсо кафелдеп электроточкаларын бүт монтаждап жасап коюптур. Үстүнө дагы мына көрүп турасыздар, точный лампаларды койгон. Бөлмөнүн потологу гипсокартон менен 2 уровеньде жасалган. Кичи лампаларын дагы койгон, чоң люстра асып койсо дагы болот. Мында бир терезеси бар, жалюзиси тартылган. Бул жака атайын көп точка коюптур, отопление дагы бар экен. Бул ашкана болду туугандар. Ашкананын тушунда маңдайында бул жакта санузели жайгашкан. Полу дубалы бүт кафел болуптур. Төрүндө болсо раковина күзгүсү үстүндө форточка вытяжкасы менен, аристону сушилкасы, отоплениясы, унитазы, кир жуучу машинасы менен. Бул жакта болсо жуунуучу жай ваннасы менен туугандар. Ички аянты кеңири, бул жагы мына санузел, тазалык бөлмөсү. Эми ортодо бир эшик бар, андан нары өтө турган болсок, ортодо дагы бир бөлмө бар. Бул балдар бөлмөсү. Мына балдардын обою менен жасалган, көрүп турасыздар, туурасы 2,5-3 метрге жакын экен негизи. Мында бир терезеси бар, көчө жагында жайгашкан, жалюзиси тартылган, отопление киргизилген, дуалы обой, полу ламинат, потологу матовый, натяжной экен. Ортосуна бир люстра илип коесуздар, чекелери софит болуптур. Бул жагы болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, бул жагы болсо мына 2 канаттуу чоң эшик турат, зал. Мен азыр залды кирип сиздерге көрсөтүп коеюн, андан кийин спальныйды көрсөтөм. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Залга кирдик туугандар, бул жагы мына зал. Конок бөлмөсү, ички аянты аябай кенен. Бул жагы болсо мындай декоративный линияларды коюп, сыналгы телевизор кое турган жайларындагы электроточка антенналарындагы монтаж кылып аябай сонун кылып жасаган. Көрдүңүздөрбү? Бул заманбап ремонт кылыптыр. Нар жагына бир бра, бери жагына бир бра лампаларды дагы коюп, өтө сонун кооз ремонт кылыптыр. Бөлмөнүн туурасы 3 метр чыгат, ал эми узундугу болсо 7 метр чыгат экен. 20-21 метр квадрат чыгат десек болот. Гүлдүү обой менен жасалган, потологу болсо чекелери гипсокартон, ортосу натяжной, ортого 2 чоң люстра илип койсо болду. Полу ламинат. Отопление, бул жакта көп секциялуу батарея коюлган. Терезеси үйдүн арт тарабында турат, пардасын дагы илип койгон. Бул эми зал болду, конок бөлмөсү туугандар. Азыр эми үйдүн ээси бала чакасы менен ысыкта ушу жашап атыптыр туугандар. Эми бул жакта болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү бар экен. Аны көрсөтөлү. Бул жакка кире турган болсок, ушу узун туурасы 4x4, 16 чарчы метр чыгат экен. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Мында дагы батыш жагын, күн чыгыш тарабында, көчө жагында бир терезеси бар экен. Отопление батареясы ушул жакка коюлуптур, вытяжкасы бул жакка коюлган, жалюзи тартылган, дубалы обой, бул жерге мына спальный диван коюлган, эки жагына тумбочкалардын тушуна 2 точка койгон туугандар. Көрүп турасыздар, потологу натяжной, ортосуна бир люстра коесуздар. Бул 16 чарчы метр чыгат, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ушул 4 бөлмөлүү үй сатылат. Баасы, туугандар, баасы. Менимче сиздерге туура келе турган эле баада, андыктан сиздерге жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга чалып байланышсаңыздар болот. Мен азыр үйдүн ичин толук тартып сыртка чыктым туугандар. Үйдүн баасын ушул жерде жарыя кылайын. $60,000 кеми бар дейт. Азыр үйдүн күн батыш жагына өтүп, топкасындагы отопление жылуулук системасындагы тартып көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Топкасында аябай жакшы куруптур. Мына үйдүн күн батыш жагына көрүп турасыздар, чакан кылып ушул жакка топка жасаптыр. Мына бул эшиги, эшикти ачып ичкери кире турган болсок, бир 1 метрдей ылдыйга терең кылып казып, терең түшүрүп, системаны аябай жакшы куруптур. Мында болсо бир чоң печка турат. Ушу үйдү аябай жакшы ысытат экен. Азыр көмүрдү күпүлдөтүп жагып, ушул печка менен эле үйдү ысытып атыптыр. Бул жагы мына отопление жүрөгү, тагыраагы топка болуп калат. Склаты менен туугандар. Муну дагы аябай жакшы жасаптыр. Бул жагында эми ашкан, тушкан, жыгач, майда, чүйда бүт баары ушул жагында экен. Үйдүн күн батыш тарабы 4-5 метр, арка тарабы 2,5 метр.
запас орду менен туугандар. Ал эми бул жакта болсо ошо темир гаражы бар экен, муну менимче алып кетсе керек, балким калабы. Аны эми өзүңүздөр жакшылап сүйлөшүп аласыздар. $60.000 кеми бар. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр. Вариант дегенде эми эгер шаардан батир болсо, же авто унаа болсо, вариантка сүйлөшсөңүздөр болот. Анан алеги бөлүп төлөө жолуна вариантка болбойт экен. Только шаардан батир болсо, доплатасы мененби, же башма башпы, же өзү үстүнө кошуп береби, авто унаагабы, ушундай варианттары бар экен. Аны эми сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул Бишкек шаары Акбосого конушу Чүй 2 көчөсү. Чүй көчөлөрүнүн бардыгында номери бар. Чүй 2 деп аталат бул көчө. Ушул көчөнүн ортосунда жайгашкан. Азыр эми бул жакка чыкканда, туугандар, жана биз башында тартып көрсөткөн жерде ал жакта дагы мектеп бар. Анан бул жакта дагы бир мектеп бар экен. Анан маршрут ошо биз көрсөткөн жерге чейин келип кетет. Андан бияка өтө турган болсок, бул жагы уже Махатма Ганди, Молодая гвардия жакка бияка өтүп кетет. Андан бери бияка келсе дагы болот негизи. Ушул үй $60.000 кеми бар. Жаккан болсо аракет кылыңыздар. Эртерээк сүйлөшүңүздөр. Колдон чыгарбаңыздар. Жаккан болсо бул үй сиздердики. Иншаллах. Дарбазаны коюп аласыздар, бүттү баары. Аманчылыкта көрүшөлү.